Өзгөчө bir айылга таң эрте келип калдык. Азыр саат 8 болгон. Бул айылдын эрте мененки жашоосун көрөлү деп жол алдык. Азыр бул жака мал койлорун жайып атат. Каяка айдашат, кантип багышат, кантип тиричилик өткөрөт. Бүгүн ушул айылда болобуз. Бизден алыстамай жок. Карагач айылдын кереметин шаркырап суулар агып атат. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Тынчсыздарбы? Таң эрте кой жайып. Койлордун убакыты келди булуп коштук да. Кандай нөмөт менен багасызбы? 2 күндөн өчүргөн болгонбуз. 2 күндөн? Айыл эле? Айла. Охо. Аркы беттеги жайылгандарды да кошуп карайсыз да? Жок, олар бөлөк. Алар бөлөкпү? Мына судан наркойжу бөлөк. Экөөжү бөлөк кайтарышат. Мына бол, азыр өткөн суу, Азыр өткөн көпүрөктө. Жетке судан нарагы бөлөк кайтарышат. Биягыны бугачы кайтарат. Бүгүн сиздин мөөнөтүңүзбү? Жок, меники эмес, адилеттики. Биз жакка келип турган. Жакшы. Канча кой бар эми бул жерде? 500. Биягы 500, нара 500. Бир 1000 ашык кой бар да. 1000 ашык. Анан көбүнчө бу жерде бизде топоз менен алышат. Топозда. Топозда багышабы? Топоз багышат көбүнчө. Топоз менен тирлик кылат бу жерде көбүнчө. Карамалдагы бар экен, э? Карамалан бар. Карамалан. Аз койлорду кайсы жакка жаясыздар? Мына колоткобу? Тескейге жаябыз мынакка. Мынакты жедирип алсак кышта тескейде. Жазда кышта мынак жедиребиз күнгөйдө. Күнгөйдө, Күнгөйдө кар болбойт да. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Кел учурашып коелу. Кегеле, салам алейкум. Дес озон ашы. Таң эртеле баарыңыздар мал койду айдап чыгып келсиздер да. Койчунун астыга салып беребиз да. Апчы кетет. Кечкурун багып келишет. Жакшы. Бөлүп алабыз şu жерде келгенде бөлүп. Өздөрү бөлүнүшөт экен. Жүрүңүздөрчү анда мына койлорду айдап көрөлү. Оху, элдин баары эрте менен бул жакта экен да. Şu жакта барды кой айдап чыгышат, астыга салып берет да. Бир адамда болжол менен канча кой бар? 100 кой бар. 100 кой бар, 50 кой бар ар кылда. Алды 100-200 экен да. Yok, aydajandık ошонон ашырбайбыз да биздечи. Шуга түшүп калат дагы. Бизде топоз жакшы да онун. Топоз, э? Кайда? Бу эчкилер дагы бар экен да. Eskilер аллаш. Булар багы аңгор эчкилериненби же кандай жөнөкөй эле? Жөн eskilерден. Аңгор эски бизде чыдабайт, суу. Акырын айдаш керек экен, мына көпүрөдөн, э? Оху. Күнүгө ушундай кылабыз. Ескиге. Анан күн суук болгон болсо, кар жааган болсо мына карап айдайбыз күнгө. Күнгөй бетке. Бизде өзүбүздө чөп чыгарабыз. Бирок чөбүбүз жетпейт. Бастан ташып жедиребиз. Сатып аласыздарбы? Сатып алабыз, чөп. Ассаламу алейкум. Сатып алабыз бу жерден. Анан өзүбүздүн чөбүбүз жетпейт. Мына ошол жерлерге чөп чыгат. Сизде деген чөп чыгат ошол жерлерге. Оруп аласыздарбы? Муну оруп алабыз. Оруп жыйганбыз. Жакшы. Аксакал. Анда бир топоз чарбачылык менен таанышсак болобу? Көрсөк болобу? Биде болот да топоз чарбасы. Мен айдап Ассаламу келдим алейкум. топоз чарбасыны. Саламат. Койлорду айдап келдиңби? Айдап келдим. Айдап. Анда жүрүңүз, баралы, э? Ошол жака барайлы, а? Жүрүңүз. Кайда? Бул жака чыгабызбы? Мына ошол жака чыгабыз. Барып чогултуп турам мен азыр. Мына таң эрте сиздерге айылдын жашоосун чагылдырып берип жатабыз. Алгач сиздер менен саламдашып кетейин. Саламатсыздарбы? Казыбек Мамасалов, менин айылым көрсөтүүчү. Бул жолкусунда биз Кашка суу айылына келдик. Нокат районунун Исанов айыл аймагына карайт. Кичи Алай айылына жакын жайгашкан. Бул айыл көрүп атасыздар, чаржайыт болуп, 30дай түтүн, эли дагы аз. Оштон 150 чакырым алыста жайгашып, жолу бир аз татаал, келүү кыйын. Анан бул элдин
негизги тиричилиги мал чарбачылык менен. Азыр бул алган топоздорун көргөнү баратабыз. Могу жакын эле калыптыр. Биз менен бирге болуңуздар. Айылдын жашоосун, турмушун, кызыктуу балким окуялар болушу мүмкүн. Биз менен бирге болуңуздар. Ого! Топоздор узакта экен да. Topozdordu айдап келдирдим ушундай. Менде бир эликтей топоз бар. Анан топозду мына антип торпокторун кармайбыз муну кышта. Жазда сайбыз топоздорду. Азыр мына суу мынерден азыр айдап келгенин себебибиз мына торпокторду кармап энелерин айдап беребиз. Мына кыш келсе, мына каршкыр жеп кетет. Бизде каршкыр күйүч. Мен анан Эң кызыгы мына топозду көбөйтүү, бизге көйгөйлүү же мындай жеңил эле көбөбү? жок эме кыш болуп чыккан болсо топозго кыйын болуп калат. Эми ошону кышта ос салып өлүп калабы же эмне болот? өлүп калат, каршкыр жейт муну. Арыктап кетет, Арыктап кетет. Анан кийин биз ончомча чөп салабыз каруулуу түшсө. Анан чөбүбүз мынердеги чөп жетпей калган болсо пастан алып келебиз чөптү, ошол үй жактан алып келебиз. Чайкоочулар алып кетет ушул жерден. Өгүздөрүн өгүздөй, кысыр инектерин алып кетишет. Анын торпокторун кармап алып, торпокторун кышта багып чыгабыз өзүбүз. Анан жазга чыкканда өгүздөр 5 жашар өгүз болот, олор сатабыз. Инектер кысыр калат, кээ бирлери инектери туубай, олорду сатабыз. Ошентип тирилик кылабыз да биз. Айып аксакал, айтсаңыз эми бул жерде азыр азыраак бар экен да, калгандары кандай? Калгандарын дагы айдатып келдиребиз. Эми бул бир жерден эле чогултуп келген азыраак эле топоз бул. Башка жактарынын башка жайыт көп да мына жерде. Мунада Кайыңды деген жер бар, Киндик деген жер бар. Мына жакта Кашка суу деген жер бар мына жакта дагы. Мына жака. Ушул жактарга чыгып кеткен. Бөлүнүп чыгып кетишет экен да. Бөлүнүп чыгып кетишет ар жака. Ана ушул жактардан чогултуп келебиз. Бул бир жерге чыккандары да бул. Чогултуп келгендери ушул. Кармаганга мүмкүнчүлүк болобу? Кармаганга азыр эми муналар корсураак азыр. Бизге камаганыбызда камап мен аксак, кармасак болот онда. Анан корсто булар. Сүзүп берет. Алабыз анан кийин. Ошон үчүн тилигибиз ушул да. Анан дагы мемаканы ушу картошка бу жерде эгини. Картошка дагы кыласыздар. Картошка дагы кылабыз. Картошкадан башка эгин болбойт бу жерде. Картошка эгебиз, картошканы сатабыз, топоздун эмесин сатабыз. Ошо менен тилик кылабыз. Мен ойлогом бул таштак жерде дыйканчылык болбосо керек депчи. Жок, болот дыйканчылык. Бир гана картошка менен тиричилик өткөрүшөт экен дыйканчылык. Азыр эмне кылдыңыздар? Аны жыйнап алдыңыздарбы же? Жыйнап орого киргизип алдык. Азыр эми. Кышка камдап алдыңыздар. Кышка камдап алдык. Кышта багып чыгабыз дагы кышта. Январь айларында, январдан өткөндө сатабыз. Ого чейин ородо жата берет. Кирешеси мол эле анын дагы? Жакшы. Бу жерде жакшы. Бу жерде дары колдонбойбуз. Только көң колдонобуз ушу малдын эмесин. Ошого болот картошка. Табигый жер семирткичтери менен эге? Өзүдө койлор жүрөт го козулар. Ошол жерде оро бар ошонун тагында. Ошол менин жерим ана ошол жер. Мол жерлерби? Ошол эле картошка ошо менен тилик кылабыз ошо. Жакшы аксакал. Эми буларды айдап бересиз эми? Айдап берем талаага. Айдап буларды. Балдар айдашат азыр. Айдап. Бул эми тол аймак. Айдагыла балдар эми, Топоздорду айдап бергилем. Бул тол аймакта эми топозду эми. Топозду көбөйтүп өстүрө бериңиздер эми. Кааласа, ушуларды көбөйтүп өстүрүп, ушулар менен тилик кылабыз эми топоз менен. Анан мага да бир жакшы бир маалымат айтсаңыз, бул Кашка суу айылы эмне себептен Кашка суу деп аталып калган? Эми Кашка сууну мен жакшы мындай ачык билбейм го. Эми аксакал адамдарыбыз бар да, мына жерде аксакал немелерибиз бар. Ошолорго айтайлы. Анан мына топозду айдатып коюп, ошолорго мен кылайлы, барайлы. Макул, аны айдап коюп көрсөтүп бериң аны аксакалды. Көрсөтүп берейин ошо аксакалга. Жүрүңүзчү, айдап берели аны. Калева, айтсаңыз, бул Кашка суу айылы эмне себептен Кашка суу деп аталып калган да? Кашка суу эми бул мына мөңгүлөрүбүздүн тазалыгыданбы, суубуз таза да, ошо Кашка сууга тыккан. Коюлган экен да эмеске дембер Кашка суу. Анан тушма тарабыбызда mana shu таза суулар түшөт, таза. Эл отурукташкан эми бул эми чексиз болсо керек, мен билбеймин муну, түбүгө жете албаймын да. Şu biz jaralgandan beri şu yaşap kelatabız da bu yerde. Ata babamız, onun çoğun buğalarımız yaşadı, onun çoğun buğalarımız yaşadı. Bizim hem törünç atalarımız şeyde yaşap öttü de. Ава эми бул айылда Кыргыздын кайсыл уруунун угулдары отурукташкандай эми?
Bir yerde teyit urusu oturup kalan. Çakır urusu degen, mana çoğalaydan kelgen çakır urusu, çoğ oğulların nimesi de. Ana Tölös urusu var Aytamga. Şular oturup taşkanbız. Yer jakşı, Xudoga şükür. Elimiz bay, toqçuluk, kenençilik, taşlarımız yanında kenen. Yaşap keletabız da. Enemi bu ayılda ayıllar emne menen aleklenişetdi. Bir yerde mal çarba menen. Şu жазda жайлоого чыгып кетишет. Жайлоодон май курттарын кылып, малын саашып, топозун саашып, май курттарын кылып түшөбүз. Түшөт келиндер. Бурун башта биз чыгып элек. Азыр эми пенсиядамын. Анан bir yer кышка жайт. Чөп. Анан күздө түшүп келебиз. Bir yerde эгин эми карточка менен эле чөп болот. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул айылда королор, дээрлик бардыгы мына ушундай таш менен урулат. Карагачы. Кандай мээнет. Өзүнчө бир дизайн десе да болот да. Мына чоң-чоң таштарды, майда таштарды аралаштырып, мына пайда болгон караңыздар. Бул чоң ташты кантип алып келген өзүнчө бир кызык. Анан кызыгы үйлөрдү дагы ушундай таш менен уруп, сырттан ылай шуак менен шоп, өзүнчө бир кооз кылып жасалып алышат экен. Бул жактарда да бар экен. Бүт эле бар, дээрлик баардыгы ушундай таш менен. Билесиздер да өзү негизи кыш менен урган бир аз жеңилирээк. Мунун түшүгүн эми ойлоп көрөңүздөр. Бул жактарда көрөлүчү азыр. Таке, зерикпей тизип чыккан кара. Чөптүн үстүнө жыйып коет экен. Ош облусунун Нокот районундагы Насыридин Исанов айыл аймагынын Кашка суу айылы деңиз деңгээлинен 2600 метр бийикте жайгашкан. 30дан ашуун кожолук, 200дүн тегерегинде эл жашайт. Элет эли негизинен мал чарбачылыгы менен алектенишет. Мектеп, ФАП, мечит бар. Айылдын мектеби 4 жылдык башталгыч мектеп. Аны бүтүргөн соң окуучулардын көпчүлүгү районго же шаарга келип окушат. Ал да болсо өзүнчө бир көйгөй. Ошону менен бирге айылда чечилбей келген жагдайлар көп. Bizde maçası köylüler köy. Bunu yerde bazı bir şaşa degen kımlaşma yoldan kaptay yolu uzak soğunda onun menen çan. Tım bayda çan. Şu 20-50 kov ötkenden ayda içine sekap batmıyor. Fon nelerinde çanmaz bulat da. Çildele yer bağlamaz kekindör. Ondan öyle okuçularımız lazım derler mektebimiz neçer. 4. klaska çayan var eski mektep. Az bir yerde vakti 30-35 yıl okuyor. Okuyup, bunun lence olsa bize 8 yıllık kılıp bergende memleketlerden. Oşonda biz kıyına bakardık. Azı bizde azı 20'da okuyuculuk Alağa mektebine katta okuyor. 8 kilometre yer. Az gelişe dem göstermek gerek. Buna şeyde çan. Buna şeyde çan. Yaşlarımızdan ketip kalıp da mektebin canına bir jakşına sponsor gerek bolup da yaşları şu alaksıp şehirde ketpeşine hareket eder. Şunda görgülerimiz var elimizde. Бир убактары бул мектеп аябай жакшынакай болуп, окуучуларга билим, тарбия, таалим берип турган. Бүгүнкү күндө мына көрүп атасыздар. Мына ушундай 2 бөлмөлүү болгон. Бул дагы 1 бөлмөлүү, бул дагы 2 бөлмөлүү. Ортосу мондай коридор. Бул жерде окуучулар 15тен батышкан. Негизги доскасы бул жакта болуп, сабак өтүлүүчү тарабы ушул жактан болуп, билим сабак өтүп турган. Жыгачтарын көрүп атасыздар. Эски. Бул здание мындан 60-70 жыл мурун 1950-60 жылдары курулган деп айтылат. Мына бул жагында сиздерге көргүзөйүн азыр. Мына ушундай абалда. Бүгүнкү күндө сабак өтүлбөйт. Складка айланып калган.
Жанагы Чыңгыз Айтматовдун чыгармасына эле биринчи мугалимдеги чыгармадагыдай эле бул жерде дагы биринчи мугалим Балбайган абышка байбичебиз бар экен. Көчкөнбай аба менен Кайры деген энебиз. Ошолор менен бир маек кылып көрөйүн. Убагында бул жер кандай болгон, кимдер окуган, кандай окуучулар, кандай күчтүү адамдар чыккан. Жөнөкөй эле 2 бөлмөлүү мектептен. Бизден алыстамай жок. Мынакей. Чөп жөнөкөй мектеп убагында сонун болгон. Жана Дүйшөндүн мектебинин мугалимдери сиздерме? Biz gel balam gel. Gel. Çizmeyle giriyorken. Gel balam gel. Gel. Чыгыз. Mayli ominem bol. Allahu ekber. Ага кайтып атасыздар? Жакшы, азырынча жакшы эле, рахмат. Аба, мына жерде 50-60 жылдар курулган мектеп бар экен да? Ооба. Анан ошол жерде ушул айылдан алгачкылардан болуп сиздер мугалим болгон экенсиздер. Ошол кандай болгон? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Biz чоңоюп окууну бүтүп барганга чейин Көлдөн, Бишкектен келип мугалимдер иштешкен. Анан алар кайра кетип калган, анан ылдыйкы мектептерге каттап балдар кыйналган да. Кыйналгандан кийин ошол эски мектептин bir комнатасы бар болгон 2 комната. Bir комнатасына биз жашап, bir комнатасын мектеп кылганбыз. Анан 1-класста 4-класска чейин балдар окушкан ошол жерде. Анан окугандан кийин мындай каттап сойлоп ошол жерден немеге чыкканга чейин биз жашап ушул азыркы мезгилге чейин иштеп атабыз. Эми ошол Союздун убагында эми баягы жол жок, татаал учурда балдарга сабак берүү кандай болду? Түйшүктүү болсо керек менимче. Оор эле болгон. Анткени мен дагы жаш элем, жаш кыз элем. Анан биринчи барганыбызда эшек ат менен катташат экен, жол жок экен. Жөн эле бир сууну бойлоп эле бир аттык жол кете берет экен. Анан ошол жерге барып мугалим болуп иштеп калдым. Балдардын, элдин өзү деле саатсыз экен. Эчтекеден жок экен ошол жердеги элдерде аз гана үйлөр бар экен. Анан кийин балдары болсо мектеп вообще эчтекени көргөн эмес да эми. Үйдөн эч кандай бир ручка кармап, калем, дептер ал убакта эч кармашкан эмес экен. Бая балдарын жөн эле мектепке жөнөтүп коюшат. Калем, ручка деле жок. Өзүбүз камсыз кылабыз. Калем, ручка менен өзүбүз камсыз кылып, дептер менен камсыз кылабыз. Анан ошол балдарды ушу аракеттен окуйбуз. Свет деген жок. Чырак менен. Күндүзү балдарды окутуп барып, түнүндөсү баягы чыракты коюп алып план жазабыз, конспект план жазабыз. Бизди эч кандай деле бир мынандай кыл деп текшерип, же болбосо бир жогорку жактардан эч бир жардам деле болгон эмес. Биз баягы өзүбүздүн эле аракетибиз, баягы балдарды карап туруп, ушул жерде эл экен, ушул журт экен, ушулардан да бирдеке чыгып калса экен деген эле ой болгон бизде. Башка эчтеке болгон эмес бизде. Бар тапканыбызды ошо балдарга берсек деген эле ой болгон. Аба, сизге суроо берейин. Ошол Дүйшөндүн мектебинен бүткөн окуучулардан бүгүнкү күндө бир жогорку илим алып, жогорку деңгээлде иштеп жаткан окуучулардан барбы? Бар. Ошол мезгилде окуган балдардын арасынан биздин өзүбүздөн кылган чыккан юридикалык илимдин кандидаттары бар. Бирөө Кыргызстандын журналисттеринен жазуучу кызыбыз бар. Медициналык институту бүткөн, ноокатты иштеп атат, жогорку маалыматы хирург балабыз бар, биз окуткан. Ошолорду көрүп бизде сыймыктанып калабыз, эмгегибиз текке кеткен эмес экен, жакшы экен деп сыймыктанып, ошолор менен биз дагы атабыз. Азыр Кел деген журналын чыгарып атат, ошо балабыз, кызыбыздын журналыбыз. Бүгүнкү күндө ошол учурдан азыркы учурдун айырмасы барбы? Айырмасы өтө чоң болам. Ол убактагы эң жакшы бир методубуз мындай натуралды окутуп, китептерди анан баягы отун жарат го, ошолорду коштуруп алдырып алышат. Акырында техниканын или болуп калды. Телевизор бар азыр, машина бар, анан сотка бар, күнүмдүктө сүйлөшүп турабыз. Демек, биздин айылдын өзгөрүшү өтө чоң. Өтө чоң. Мүмкүн биздин таасирибиз, мүмкүн мамлекеттин таасири, азыр көптө биздин да кошумчабыз бар да балдар. Биздин кошумчабыз бар да азыр көптө. Ошого сыймыктанабыз балам. Абдан жакшы.
Аба, эне, сиздердин эмгегиңиздер аябай чоң. Ушундай илимдүү, билимдүү окуучуларды тарбиялап өстүрүпсүздөр. Бүгүнкү күндө мамлекетке кызмат кылып атыптыр. Эми мага уруксат берсеңиздер бир айылды көрүп чыгайын, Рахмат балдар, жакшы келипсиңер. Биздин айылды көргүлө, кем болбогула, силер да жогорку билимдүү балдар болгула, мамлекетке жакшы кызмат кылган балдардан болгула. Рахмат. Силерден бизге ошол мугалимдер окутканда, Рахмат, рахмат. Макул аба, мен барайын эми. Амал, рахмат, рахмат. Рахмат. Кем болбогула, рахмат бала. Рахмат. Бул группаңыздар эмне деп атылат ушунда? Кашка суу группасы. Кашка суу? Канча адам бар эми бул жерде? 40 ашык бар. Оо, көрөлчү. 40 адам бар экен, Эми буда эмнелер сүйлөшүп турасыздар эми? Була биз бул жаңылыктар, эмне жаңылык болуп атат айылда. Анан кийин камчылык болгон болсо, биз айылда болсо, бирибиз шаарда болсо, ала кел деп тайындайбыз. Мисалы үчүн материалдан кем нерсе болуп калабы, анан той тамаша болуп калабы. Ошолорду басып аркылуу да бири-бирибизди байланышабыз да. Жеңил болот экен ушу. Кызык болуп атат. Мен да бир аз убакытка группаңыздарга кошулсам болобу? Болот. Админиңиздер ким? Айтпайсызбы бир? Голосовой жөнөтүп. Нурбек, админде сенсиң да. Казыбек келди элтирден. Ошону кошуп койгун, байланышабыз. Кошо экен эми мен номеримди жөнөтпөйүңүз эми. Мына келди, дүкан мына келди. Кана угалчы. Казыбек келген турбайбы? Жанагы өтөрдө Казыбекпи? Менин айылым алып барган. Мейли группага кошуп коелу азыр. Мен да группага кошо турам болдубу? Шудан эле сүйлөп айтып коеюн, Азыр. Ассаламу алейкум. Кашка суу айылынын тургундары, саламатсыздарбы? Ушу биз Оштон келдик. Менин айылым көрсөтүүсү. Азыр айылыңыздарды тартып жүрөбүз. Мындай жакшынакай сонун группаңыздар бар экен. Ынтымактуу, бекемдеген азаматсыздар айыл тургундары. Анан дагы бир нерсе мага кызык болуп атат. Мына айылда ким нан жап атат? Ысык нан жегим келип атат. Нан жапкандар болсо айтып коесуздарбы? Угушат эми, Укту. Азыр 10 мүнөттө кабарым. Жай 5 мүнөттө келет азыр. Азыр ким жап атканын айтышат, Жыты мына жактан келип атат, жыты. Мына бирөөдөн келди. Жумабек. Угалчы. Жумабек бизге апке ысыдан жабылып атат, ошо этедилер. Мана сип келсин. Келе бергиле биздин үйгө, нан жабылып атат. Досуңуз окшойт менимче, Нан ыстык экен, жеп келели. Жүрүңүз бак келели. Группанын эң жакшы ушул экен да. Мына байланышкандар оңой экен, кара. Кандай сиз? Жакшысызбы? Жана WhatsApp'тан группадан сизди нан жап атат деп бир аке айтты эле, мен жубайым нан жап атат, келип ысык нан жеп кеткиле деп. Түшүп калдыбы наныңыз? Эже айтсаңыз эми бул жерде айылдар эмне тиричилик менен алектенесиздер да? Мал сайбыз, айылдык жумуштар күндөгү эле нан жабабыз, үй сайбыз, жайлоого чыгабыз. Жайлоодон жакында түштүк. Наныңыз бышып калыптыр да эми, Алың нандан ыстык бериң. Буңуз ысык да эми. Жөнүң эй. Ысык нан. Эже, мен дагы бир үзүп көрсөм болобу эми? Тура келеби бизге? Майры. Ысык го. Кантип жабасыздар? Түшүп экен да. Мен чыдап атам. Ой! Мынакей ысыктан. Сүткө бышкандай эми? Жеп көрүш керек эми буну. Сөзсүз жеп көрүш керек. Колум күйүп калды го. Ысыктан. Кеңиз. Кандай сонун, ысыктан. Айылдын керемети. Чоң рахмат сизге.
Мынантип айла келип дагы ысык нандан ооз тийип, жүрөңүз эми кет деген баралы. Мейлиңиз, аман болуңуз. Макул, рахмат. Нан алдыңызбы? Эмне кыласыз? Алар ушу боз үйгө тагылат. Бул түндүктү айлантып тигилет. Боз үйдүкү? Боз үйдүкү, ооба. Боз үйдүн түндүгүн айлантып тартылат. Бул буйртма менен иш кыласызбы сиз? Заказ, оштон заказ келет, ошондойлор, ошо заказ ошолор. Мынау бирөө буйртма берген да, ошого даярдап коюңуз. Ошого даярдап атам. Жакшы. Бул канча күндө даярдайсың? Бул канча метр? Мунун метри 3 метр. Түндүккө чоң аркылып да түндүктүн чоңу болот, кичинеси болот. Чоң болсо көбүрөөк кетет. Кичине мына кичинче жанагы түндүккө. Бул 4 метр да. 4 метр, 4 метр. Кооз болуп калат анан, Түндүккө тартканда кооз болуп калат. Азыр жийип койгонбуз ооба. Эже, мыначы? Бул кереген айлантып тартылат. Бул эми жанагы таар деп коет го, Таар, таар. Соголот да? Таар да, согобуз да муну. Кылыч менен ийрейбиз жибини. Анан согобуз да. Анан мына түстөрүн, мына сүрөттөрүн кантип чыгарасыздар? Теребиз да. Бая тергич болот. Эсеп менен терилет бул. Математикалык эсеп керек экен да? Математикалык эсеп керек буга. Анда математикадан жакшы экенсиз да? Математикадан жакшы эле. Мен сүрөттү жакшы тартчу элем. Окуп жүргөндө. Мында карап туруп тарта берет элем да. Кооз жаратылыштарды. Жаратылыштарды. Бул узун окшойт метри менимче. Узун бул 15 метр. 15 метр. Боз үйдү бир тегерен. Бир тегерен да, бир тегерен. Жакшы. Эми бүгүнкү күндө айтып калышат да, ушундай кыргыздын кол өнөрчүлүктөрү унуп да калып баратат, иштелбей баратат деп калышат. Бир кандайдыр бир чындыгы барбы? Чындыгы бар. Биз ошо жашыбызда кылат элек. Боз үй жасадык. Үйлөргө анан дагы мына кыршак деп коет. Кыршактарды согуп салдык. Муну эми үйгө тарталы деп азыр үйгө салып алдык. Азыр бара-бара унутулуп калып кетип атат. Эми кыздар кетти, өзүбүз жашыбыз улгайат экен. Ушинтип кете кала эререт экен. Азыркы жаштарга ошо жаш кыз келиндерге ушуну үйрөтсө болбойбу? Болот үйрөтсө. Мына өзү кызыкчылык болуш керек да, келиндеринчи. Кызыкчылык болуш керек да. Мен ушуну кылайын десе, үйрөтсө болот. Эми канча жашыңыздан баштап эми ийне жип кармап калдыңыз? Мен кыздар чоңойгондон кийин, жашымда 30 жашымдан кийин кармап калдым. Мунун башка эми балдарым жаш, тилли кармай албайсың. Кыздарым чоңойгондон кийин кармадым. 5 кыз. Качы элең, кичинекей балдар. 5 кыз, 2 уулум бар. Кыздарга алып бердим, 5 кызга тең. Андай тарларды согуп кылып бердим. Кыздарыңыздын септерин өзүңүз даярдап, өз колум менен кылып берем. Кыздарыңыз сиздин жолуңузду аркалап жүрүшөбү азыр? Кылып атышат, кылат. Чоң кызым кылат. Чоң кызым ошол базардан бая материалдар алып келип, жемпир, калтолорду ham тигип жатат. Өзү колунда эле. Чоң кызым кылып жатат ага. Менимче ушул айылды, мына Кашка суу айылыны, же болбосо коңшу айылдардан сизге үйрөнөм деп келген кыз келиндер болсо жок дебесеңиз керек. Жок дебейм, үйрөтүп кое берем. Жакшы. Ишиңиз аябай мээнетти көп талап кылган. Ооба, ошондой. Сабырдуулукту жана математиканы талап кылган иш экен. Мен иштетиш керек да башта. Мени башты, Шырдактарды кылып бердим, кыздарга дагы кылып бердим, балдарга дагы. Жакшы. Сизге чоң рахмат. Аябай сол маек куруп бердиңиз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, балдар деле үйрөнүп алса болсо керек да. Балдар деле үйрөнсө болот, эми кызыкчылык болсо үйрөнсө болот. Жакшы. Макул, аман болуңуз. Ишиңизге ийгилик, бар болуңуз. Өзүңүз айткандай жаштарга үйрөтүп дегендей, келин-кесектерге үйрөтүп коюңуз. Бали? Рахмат силерге. Мен да барайын эми. Айылды кыдырып жүрөбүз. Айылды кыдырдыңарбы? Рахмат мейли. Келгениңизге. Макул. Бал кармадыңарбы анан? Ооба, кармадык. Көп элеби?
Төртөөнү азыраак эле кармадык. Аз. Кызык болуп атат да. Бул силерде балык улоого тыюу салынган эмеспи? Жок, салынган эмес. Негизинен балыкка тыюу салынган эмес экен. Кээде иштен бошогондо дем алыш үчүн укалар менен, акалар менен, достор менен келип. Эрмектеп балык кармайсыңар. Эрмектеп ичине эс алып, Максат тутуп эле сатып жеш эмес, эми дем алган, же салганча эле. Нефти жайына келтирип, жакшы. Бул дарыяда кайсыл балыктын түрлөрү бар да? Дарыяда форель. 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 Башка балык жок. Дарья форель балыгы эле экен да? Башка түрү жок. Башка түрү жок. Жакшы. Балык тутканда кандай ыкмалар менен тутасыңар да мында? Көлдө туткан башка, дарыяда туткан башка да. Анан мындай оңой эле кармайсыңарбы? Оңой эле негизинен. Инген болсо оңой эле кармайбыз эми. Тиштеген билинет да өзү деле. Тиштеген тартып. Оңой эле кармайбыз. Көчтү сүйрөп качып дегендей. Ошентет, Эми бул балыкты ошо тиштеген менен ырахат болот да, мындай. Дамалип деген. Өзүнчө адреналин. Дамаласын, нефти даматасың да. Айтышат го. Балык тиштесе бар жок органдарын сагайып кетет дегендей. Салат дегендей. Кызык, мынакей. Балык жанагы илмектеги жемди тиштегенде бул жигит айткандай бүт денеңдеги оорулар сакайып кетет экен. Ошондой бир өзүнчө бир касиети бар экен да. Азыр биз дагы могу жигиттер менен мен дагы бир аз балык тутуп көрөйүн, бир аракет кылып көрөйүн. Колдон келбесе дагы, колдон келишинче дегендей. Азыр булар бир-эки кармашыптыр. Тутканыңарды көрсөк болобу? Көрөлүчү? Кичинекей турбайбы? Кээде аркылда, кээде кичинеси түшөт, кээде чоң түшөт дегендей. Чоң, жакшы. Бул форель эң кичинекейлери. Бул форель балыгы өзгөчө мындай кызыл өзүнчө чекиттери бар. Ушунусу менен айырмаланат дарья форель балыгы. Жакшы, азыр дагы кармап көрөлү. Бул жигиттердин айтуусу боюнча тыюу деле салынган эмес, бирок биз тор салып же башка бир каражаттар менен көп тутпайбыз. Ушу кайырмактар менен гана эс алуу үчүн кармайбыз дейт. Мен дагы бир эс алуу иретинде бир кармаганга аракет кылып көрөйүн аз убакытта. Кандай кылдык? Жүрүлө. Кайерден кармайбыз? Кайсы жерлерден жакшы түшөт? Жерге сала беребиз ушудан. Жүрүлөчү. Кимиңер кайрымаңарды берип турасыңар мага? Мынакей. Ушул жерлерге салсак болобу? Üzülbөгөн үмүт менен бир топ убакыт аракет кылдым. Жыйынтыгында бир да балык кармай албадым. Жана дарыянын балыгы жапай болот дейт. Чынында жапай балыктарды бул кайырмакка илип алууда өзүнчө бир тажрыйба керек. Менин тажрыйбам жетпейт экен ага. Тоо койнунда жайгашкан Кашка суу айылынын табияты кооз, эли меймандос, ынтымагы бекем. Жолу начар болгондуктан айылга каттам дээрлик жок десе. Ошондуктан баары бири-бирине жардам берүүдөн аянышпайт. Кашка суу айылын сиздерге бир аз болсо да чагылтырып бергенге аракет жасадым. Мына өзүңүздөр көргөндөй жаратылышы, климаты аябай сонун жайда жайгашкан. Бирок кышкысын катаал, суусу мол. Тегүүчүлөр, топоз, анан форель балыгы. Тута албасам да болушунча аракет жасадым. Сиздер менен мен Казыбек Мамасадыков, менин айылым көрсөтүүчү. Кийинки эфирден көрүшкөнчө. Таке кеттик. Баса өз айылыңыздарды менин айылым көрсөтүүнөн көргүңүздөр келсе, экран алдында номерлерге байланышыңыздар. Саламатта болуңуздар. Чыгам кеттик. Кадырбек. Таке, техникаларды алдыңбы? Алдым.
Мынакей, урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздерге Кашка суу айылын. Мынакей, Кашка суу кеттиби? Мен әлі көрсөтүүсү Арабан районунда Нокат району. Нокат районуна караштуу так Исанов айылы турат. Исанов айыл аймагынын Кашка суу айылына. Ушундай достор, керемет. Менен болсо. 3 жолу жайгашкан. Айылда болсо, коёп, эле жокто эмне кылайын десеңиз.